Tutatınız ile koygu degemiz var. Bekitпей кетип жүргүлө чыкытериңерди. Апаз Жайна кабатындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында иш кызуу жүрүп жаткан учуру. Бул жерде спектакльдер бай-бай жарык көрүп, көрүүчүлөр келип кубанып жаткан учуру. 20 жылдык тарыхында коюлган кыргыз драматургиясындагы эң мыкты делген чыгармаларды кайра калыбына келтирүү иштери менен убактыбыз өтүп атат. Буга чейин калыбына түшкөн спектакльдер Марбанжиевдин 12-күн драмасы негизинде коюлган. Токтобек Сатаров Тил табышкандар аталышында коюптур 2008-жылы. Биз аны азыр калыбына келтирип, учурда репертуарыбызга коштук. Андан кийин 14 жыл мурда Бексултан Жакиев агайыбыздын жүрөлүш жүрөк ортпай деген атактуу драмасы коюлуп, аны койгон режиссер Акылбек Абдыкалыков агайыбыз болгон экен. Ал дагы калыбына келтирилип, учурда биздин репертуарыбызда жүрүп атат. Мындан сырткары азыр Султан Раевдин белгилүү чыгармасы Ой кыздар чыгармасы дагы ошо мындан 5 жыл коюлган бойдон ойнолбой калыптыр. Азыр эми анда ойногон артисттердин дээрлик жарымы жок, жарымы бар болуп, азыр ошону иштөө үстүндөбүз. Каалоо айтпаган кишилерден уктум. Башкалардыкындай сенин мойнуңда да күнөө бардыгын. Өрүзарлуу Баткен облустук музыкалык драма театрынын сахнасында алгачкы жолу Гогольдун Текшерүүчү драмасы коюлуп жатат. Текшерүүчү орусча ревизор комедиясы дүйнөлүк драматургиянын шедеври. Ал бир катар өлкөлөрдүн сахнасында коюлуп келсе, эми Баткендик көрүүчүлөргө тартууланат. Бишкектен келаттыр, ким экен? Жок, сөзүлгөн кадырына Үмүт Батырович сизге катчы берди. Ким экен айтыңыз? 1830-жылдары Орусиянын чакан шаарларынын биринде шаар башчысы жана чиновниктер Петербургдан текшерүүчү келе жатат деген кабарды угуп, коркунунан мейманканада жаткан жөнөкөй Хлестаковду текшерүүчү катары кабыл алышканы спектакльде баяндалат. Учурда биздин текшерүүчү спектакль иштелип атат. Аны койгон режиссеру Жамал аттуу студент кыз Бейшеналияда. Азыр аны калыбына келтирип, жакынкы күндөрү Кудай буйруса бир 10 күндүн тегерегинде премьерасы өтөт. Андыктан бардык Баткен шаарынын тургундарын жана конокторун Баткен облустук музыкалык драма театрына чакырып кетмекчибиз. Келиңиздер, руханий жана маданий азыктардан алып, өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөрдү көтөрүп кетиңиздер. Бар болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар. Кошуналарыма барып жалдырадым. Келинimди таап бергиле. Апаз Жайна кабатындагы Баткен облустук музыкалык драма театрына 20 жыл толуп отурса дагы ар бир күнү тарых жаратып, марекеге кызуу даярданып жаткан театрдын жамаатын чын дилден куттуктайбыз. Сен эмнени билмеген элең? Бизге келе турган болсо, мени сураштырбайт, үй ээси сени сураштырат. Анан таксилат этип жүргөнүңдү билди да. Таксисттин үйүнө да адам келчү беле. Келгенде дагы итпай чаппайлап 100 граммын уруп алып келет. Анан бул үйүңдү да билди да. Ирен серен жегенди.